Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайлар жакшыбы? Маанайды көтөрүү максатында күн нурундай жарк этип, бир жылмайып алалы. Азаматсыңар. Аралыктан адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы бөлүм боюнча кайталоо. Сабактын максаты өтүлгөн темаларды кайталап, суроолорго жооп бересиңер. Сүйлөө речиңер өсөт, эске тутууларыңар калыптанат. Бири-бириңди сыйлоого, ынтымактуулукка, ата мекенди сүйүүгө тарбияланасыңар. Балдар, төмөндөгү суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи суроо: ата мекен дегенди кандай түшүнөсүңөр? Мекен тууралуу кандай чыгармаларды окудуңар? Кана балдар, эстеп көрүп, жумушчу дептерибизге жоопторду жазабыз. Экинчи суроо: адырга чыккан жекенмин, аргымак минер бекенмин, аргымак оозун чойдуруп, ой, айылыма качан кетемин? Балдар, бул ыр кимге таандык эле? Аны кайсы чыгармадан окудук де балдар? Кана жакшылап эстеп көрөлүчү? Жоопторун албетте жумушчу дептерибизге жазабыз. Үчүнчү суроо: мекен тууралуу кандай макалдарды билесиңер? Билген макалдарыңарды айтып бергиле. Алардын маанисин чечмелегиле. Төртүнчү суроо: ата эне, мекен баарынан ыйык. Аларга байланышкан окуган чыгармаларыңар тууралуу эмнелер эсиңерде калды? Кана балдар, эстеп көрөлүчү? Бешинчи суроо: алма жана адам жөнүндөгү чыгарманы окудуңар. Дагы кандай мөмө жемиштер өсөт балдар биздин айылыбызда? Ошол мөмө жемиштерди атап бергиле. Алтынчы суроо: үй дарегин Эрлан кантип түшүндүрдү? Силер өзүңөр жашаган жердин дарегин айтып көргүлөчү. Балдар, жашаган дарегибизди билебизби? Жоопторду жумушчу дептерге жазабыз. Жоопторду жазып, WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Силер акылдуу балдарсыңар. Албетте өтүлгөн темаларды жакшы өздөштүргөнсүңөр. Силерден жоопторду күтөмүн. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабакта саламдашканга чейин саламатта болгула.